Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардан бул келген неаматтарга шүкүр билдирип жашаштык. Аллах Таала разы боло турган, Аллах Таалага эң жагымдуу, Аллах эң жакшы көргөн амал бул Аллах Таала бизге кандай неамат ырологон болсо, муну ошого Аллах Таалага шүкүр билдирип жашаштык. Аллах Тааланын ибадатында өмүр өткөрүштүк. Аллах Тааланын ибадатына муну ошол жакшылык неаматтарды, мал мүлүктү, өмүрдү Аллах Тааланын таат ибадатына багышташтык. Эми неаматтар бизде аябай көп. Бул неамат аз болсун, же көп болсун, ага шүкүр кылууга биз буйрулганбыз. Аллах Таала бизди шүкүр кылууга буйруп, фазкуруни азкурукум вашкурули вала такфурун. Мени эстегиле, мен силерди эстейм. Мен берген неаматка шүкүр кылгыла, ага шүкүрсүздүк кылбай коюудан сак болгула дейт. Аллах Тааланын неаматтарына шүкүр кылбаштык бул инсанды азапка душар кылат. Ошол келип жаткан неаматтардын токтоп калуусуна, андан үзүлүп калуудан, андан көтөрүлүп кетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Мына ошондуктан биз Аллах Таала берген неаматтарга шүкүр кылып жашоого буйрулганбыз. Эгерде биз келген неаматтарга шүкүр кыла турган болсок, Аллах Таала кайра бизге ошол неаматтарын көбөйтүп берет. Бул дүйнөдө, акыретте мына ошол нерселер бизге сооп айландырып берет. Эртең кыямат күнүндө эч кандай бир оор күнгө таштап койбойт. Эми шүкүр дегенде биз баарыбыз да түшүнөбүз. Бул рахмат айтуу, бул ыраазычылык билдирүү деген. Эми шарияттагы шүкүрчүлүк кандай болот дегенде, бул жалпылай алганда Аллах Тааланын ибадатында пенде болуштук. Келген неаматты Аллах Тааланын ибадатында колдонуштук. Жана Аллах Таалага күнөөкөр болуудан пенде алыс болуштугу. Аллах Таалага күнөөкөр боло турган жолдо муну ошол инсан өзүнүн мал мүлүкүн сарпташтан сактаныштык. Исрап келчиликтен этият болуштук. Мына ушул шариятыбыздагы шүкүр болуп эсептелинет. Дагы алымдарыбыз бул шүкүрдү 3 түргө бөлүшкөн. Биринчиси бул жүрөктүн шүкүрү дейт. Бул кандай болот дегенде, келген неаматты инсан ушул жакшылыкты Аллах Таала мага өзү ырылып жатат деп жүрөктөн ишеништиги. Аллах Тааланын бар экенине иман келтирип, Аллах Таала өзүнүн разык деген ысмы менен мага ушул рызкыларды жөнөтүп атат. Мына ушул жакшылыктар Аллах Таала тараптан мага келип атат деп пенде моюнга алыштыгы, ишеништиги. Келген неамат бул мен өзүмдүн күчүмдөн, өзүмдүн ишкердигимден, өзүмдүн илимдүүлүгүмдөн, өзүмдүн бир абыройду болгондугунан, өзүм бир күчтүү бийликте отургандыгымдан келип атат деп өзүнүн бийлигине, өзүнүн күчүнө таянбастан, балким ал нерселерди себеп гана деп билип, мунун баарын Аллах Таала мына ушул нерсени мага себеп кылып коюп, мага жөнөтүп жатат деп инсан жүрөктөн иман келтириштиги, жүрөктөн Аллах Тааланын ырыскы берүүчү зат экендигине ишеништиги мына ушул жүрөктүн шүкүрү болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мондойча буйруйт: Я айюхан нас, узкуру ни'маталлахи алейкум. Эй адамдар, эй пенделер, Аллах Таала силерге берген неаматты эскергиле дейт. Келген неаматты Аллах Таала берип атат деп Аллах Тааланы эстегиле. Эгер байып калган болсоңор, эгер дагы бир жакшы иштер иштеп калган болсоңор, анда Аллах Тааланы унутуп калбагыла дейт. Өзүңөрдүн күчүңөргө, пулуңарга, байлыгыңарга таянып, мен кыйынмын деп текеберленип, көтөрүлүп кетпегиле. Аллах Тааланы эскергиле. Сен бир кезде эч нерсеге жарабаган, кичинекей алдей болгон убагыңда сени ким мына ушундай даражага жеткирдиле? Кем сени ушундай сактап, сага ушундай байлык берип, мына ушундай сага ден соолук берип, сага өмүр берип, сени жамандан коргоп сени өстүргөн, сага байлык берген ким эле? Мына ошо Аллах Тааланы эскергениң деп Аллах Таала не деп атат? Адамдарга эскерип атат. Хал мин халикин гайруллах? Аллах Тааладан башка дагы жаратуучу барбы? Ярзукукум минас самаи вал ард.
Асман жерден сілерге Аллахтан да башқа бір рызқы беруші зат барбы дейді. Ла иляха иллаху, Аллахтан өзі ғана жалғыз илах. Аллахтан өзі ғана ибадатқа татықты зат, өзі ғана рызқы беруші болған зат, өзі ғана жаратушы болған зат, өзі ғана аламдардың барын башқарып тұрған зат. Жерден ошол өсімдіктерді шығарып, асманнан жаңбырды түсіріп, ошол жерден кен байлықтарды шығарып, мұны ошол сенің малыңды көбейтіп жаратып атқан Аллах Тағала дейді бұл. Мұны ошол сенің денеңде қанды жүргізіп атқан, мұны ошол сенің денсаулығыңды чың қылған, мұны ошол саңа байлықты берген, мұны ошол саңа үй бүлені берген, бұл кім дейді? Аллах Тағала дейді. Егер немат келген болса сілер Аллах Тағаланы ұмытып, өзіңердің ошол қиындығыңарға таянып қалбаңдар деп Аллах Тағала бізге не деп Аллах Тағаланы бір ескеріп қойғыла деп. Демек, урматтуу мұсылман бір туғаным, бізге қандай немат келген болса, біз бұл нәрсені Аллах Тағала жөнөтөт деп иман келтиришибиз керек. Ал эми біз кылып аткан ишибиз бұл болгону гана бір себеп. Ооба, біз себептен алганын буйрулганбыз. Бирок ошол себептер менен алыш менен биргеликте эле бул нерсе Аллах Тағаладан болот деп біз иман келтиришибиз керек экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, өзүбүз дагы ушул нерсени билип, өзүбүздүн туугандарыбызга, өзүбүздүн бала чакабызга дагы мына ошол нерсени үйрөтүп тарбиялашыбыз керек. Бала чакабызга дагы рызык берүүчү Аллах Тағала, біз болгон себептерден гана алабыз. Негизги рызкынын булагы, негизги ошол жакшылык неаматтардын булагын жөнөтүп жаткан бул Аллах Тағала өзү гана болот. Өзүнө гана таянгының деп инсан не кылыш керек? Аллах Тағаланын өзүнө гана таяныш керек. Мына ошондо инсан эгерде Аллах Тағаланын бар экенине иман келтирип, рызкын жөнөтүчү Аллах Тағала экенин билгенден кийин, эгер ошол неамат анан кетип кала турган болсо, мына ошол неамат кокус бир кырсык бале болуп, инсан мал дүйнөсүн ажырап кала турган болсо, анда инсандын жүрөгү тынч болот. Инсан дүйнөгө берилбеген болсо, анда инсандын жүрөгү тынчтанат. Канчалык анга бале кырсык келбесин, Аллах Тағала ушуну өзү рызкы берди, өзү кайра алып атат, өзүнүн неаматын өзү кайра алып атат деп инсан бул нерсеге өкүнбөйт. Эгерде инсан дүйнөгө байланып калган болсо, өзүнүн күчүнө, ишине, байлыгына таянып дүйнөнү жакшы көрүп калган болсо, Аллах Тағала бир ошол неамат алып отурган болсо, инсан ушундай каттуу өкүнүп, каттуу кайгыра турган болуп калат. Ошондуктан биз биринчи не кылыш керек экен? Келген неамат Аллах Тағала тараптан болуп атат деп иман келтириш керек. Экинчи бул тилдин шүгүрү. Келген неаматтарга Аллах Тағалага мактоо айтыштык. Алхамдулилlah деп ар бир келген неаматка мактоо айтып туруштук. Аллах Тағала бизди уйкудан ойготуп жаткан болсо, төшөккө жатаар алдындагы, уйкудан турган кезде дагы биз Аллах Тағалага мактоо айтышыбыз керек. Бизге кандай бир неаматтар келип жаткан болсо, мына ошол нерсеге Аллах Тағалага тасбих айтыштык. Аллах Тағалага истигфар айтыштык. Аллах Тағалага көп хамд, сана мактоолорду айтыштык. Бул тилдин шүгүрү эсептелет. Жана ошондой эле дагы тилди инсан Аллах Тағала буйруган амур маруф нахл мункар кылыштыгы, элдерге даават кылыштыгы, тил менен Куран жатташтыгы, тил менен жакшы сөздөрдү сүйлөштүгү, тил менен ар кандай арам сөздөрдү сүйлөгөндөн, тил менен ар кандай уят сөздөрдү сүйлөгөндөн инсандын сактаныштыгы мына ошол тилдин шүгүрү болуп эсептелет. Андан кийин дене мүчөлөрүнүн шүгүрү бул инсан денеси менен ибадатта болуштугу, денеси менен Аллах Тағалага сажда кылыштыгы, денеси менен рүкүдө болуштугу, денеси менен намаз окуштугу, денеси менен орозо кармаштыгы. Жана ошондой эле Аллах Тағала денеси менен кайсы бир нерсени көз салууга арам кылган болсо, көзүн ошол нерсени сакташтыгы, кайсы бир нерсени Аллах Тағала кулакты салууга арам кылган болсо, ошол нерседен сактаныштыгы. Жалпы эле инсан өзүнүн дене мүчөлөрүн Аллах Тағала кандай көргөзгөн болсо, мына ошол буйруктарга моюн сундуруп жашаштыгы, ал эми эмнеден тыйган болсо инсан мына ошол нерседен алыс болуп жашаштыгы, бул дене мүчөлөрүнүн шүгүрү болуп эсептелет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тағала бизге өмүр деген неамат берип атат. Дагы мунун шүгүрү инсан өмүрүн ар кандай бекерчи нерселерден сартап коюудан алыс болуш керек. Убакытты текке кетирүүчү нерселер менен өткөрүп коюудан сактаныш керек. Өзүнүн убакытын ибадатта пайдаланып калууга аракет кылыш керек. Убакытын жакшы иштерге инсан сарпташ керек. Аллах Тағала бизге бала чаканы неамат кылып берген болсо, мына ошол бала чаканы бул Аллах Тағаланын ибадатында тарбиялаштык. Аларга Аллах Тағаланын бар экенин таанытыштык, аларга намаз үйрөтүштүк, аларга Куран үйрөтүштүк. Бул дагы ошол бала чаканын шүкүрү болуп эсептелет. Дагы ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бизге кандай бир неамат келген болсо, мына ошол нерсени Аллах Тағаланын ибадатында жумшаштык, Аллах Тағала күнөөкөр боло турган жолдон сактаныштык, мына ошол шүкүр болуп эсептелет экен. Эми
Бұл шүгір қылуның фазилеттері аябай көп. Біріншілі, Аллах Тағалаға жаққан амал. Аллах Тағала шүгір қылушы пенделерін жақсы көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фа инналлаха шакирун юхиббу шакирин." Аллах Тағала шүгір қылушы болған зат дейді. Аллах Тағаланың ушундай ысмы бар, шакир деген, аш-шакур, шүгір қылушы деген. Бұл ушундай мааниде, эгерде пенде кичинекей амал кылган болсо дагы, мына ошол нерсени Аллах Тағала кабыл кылат. Аллах Тағала мына ошол кичинекей амалдын сообун инсандарга көбөйтүп берет. Мына ошол нерсеге Аллах Тағала шүгүр кылат. Албетте биздин жасаган ибадаттарыбыз бул Аллах Тағала берген неаматтарга тең боло албайт. Эгерде Аллах Тағала бизге ошо шүгүр деген ысым менен, аш-шакур деген ысым менен биздин кылган ибадаттарыбыздын сообун көбөйтүп бербей турган болсо, биз эртең бейишке кирүүгө татыктуу болбой калабыз. Ошону Пайгамбар салам айтып атат: "Аллах Тағала шүгүр кылуучу зат, ва юхиббу шакирин." Жана шүгүр кылгандарды Аллах Тағала жакшы көрөт дейт. Шүгүр кылуучу пенделерди Аллах Тағала жакшы көрөт экен. Андан кийин шүгүр кылуу бул Аллах Тағаланын неаматтарын дагы кайра көбөйүп келүүсүнө эң чоң себепкер болот. Аллах Тағала Кур'ан Каримде айтат: "Лаин шакартум лазиданнакум." Эгер мен жөнөткөн неаматтарга шүгүр кыла турган болсоңор, анда силерге неаматтарымды кайра көбөйтүп берем дейт. Жана ошондой эле неаматтарга шүгүр кылыштык Аллах Тағаланын ыраазычылыгына жеткирет. Аллах Тағала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ин ташкуру ярдоху лакум." Эгер Аллах Тағала жиберген неаматтарга шүгүр кыла турган болсоңор, Аллах Тағала силерден ыраазы болот дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, шайтан инсанды тосо турган эң улуу жол мына ушул шүгүр кылуудан тосот. Инсанды шүгүрсүздүк жолго түртөт. Шайтан Аллах Тағаланын алатына калган кезде Аллах Тағала менен сүйлөшкөн. Мына ошол сөзүндө шайтан айтат: "Кала вима агвайтани лакуданнака лахум сиратакал мустаким." Роб, мен эмнеге адаштырып койдуң? Мен сенин солих пенделеринин жолунда отуруп аламын дейт. Алардын алдынан жана аркасынан жана оң жагынан, сол жагынан келип, аларды азгырамын. Вала тажиду актарухум шакирин. Алардын көпчүлүгүн шүгүрсүз болгон абалына табасың. Саңа шүгүр кылууга, саңа ибадат кылуудан мен аларды тосомун, аларды алакыстамын деп шайтан мына ушул инсанды шүгүр кылуучу жолдон аны тосот, аны алакыстат. Пенде бул нерседен сактанып, алыс боло турган болсо, албетте Аллах Тағала убада кылган соопторго эргешет, шайтандын тузагынан алыс болот. Эми мындан сырткары дагы бул шүгүр кылуунун фазилеттери аябай көп. Инсан кандай бир неамат келе турган болсо, мына ошол нерсеге шүгүр кылып жашоого аракет кылыш керек. Ал аз болобу же көп болобу Аллах Тағаланын буйруган жолунда сарттоого жана ошондон Аллах Тағаланын ибадатында бекем болууга, жүрөк менен болсун, тил менен болсун, жана сырткы мүчөлөр менен болсун, жана мал дүйнөсү менен болсун, Аллах Тағаланын таат ибадатында болууга аракет кылуусу керек. Мына ошол негизги шүгүр болуп эсептелинет. Мындай пенделерди Аллах Тағала өзү жакшы көрөт. Аллах Тағала кайсы пендени жакшы көрө турган болсо, ал эки дүйнөдө кордукка учурабайт. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.